Башка тилдерге каршы болбошубуз керек. Президент Садыр Жапаров Жогорку кеңештин 11 апрелинде жыйынында төрага Нурлан Шакиев депутаттарды кыргызча сөздөрдү колдонууга чакырып, буга бир катар мисалдарды келтирди. Ошондой эле шаарларда гана эмес, алыскы айылдарда дагы наристелер телефондон орус тилдеги мультфильмдерди көрө берип, орусча сүйлөп калып жатканын айтып, төрага бүгүн биз тилибизди сактап калбасак, 5-10 жылдан кийин кыргыз тилин толугу менен жоготуп алабыз деп чоочулады. Чын эле эне тилибиз жоголуп кетүү коркунучундабы? Кабар агенттиги бул боюнча президент Садыр Жапаровдун пикирин укту. Садыр Нуркожоевич, Жогорку кеңештин төрагасы Нурланбек Шакиев интернетте орусча, англисче тилдердеги бардык контенттерди бөгөттөп, кыргыз тилинде гана калтырууну сунуштады. Ал муну аймактарда жаш балдардын тили кыргыз тилинде эмес, орус жана англис тилдеринде чыгып жатат деп түшүндүрдү. Ошондой эле балдардын ысымдары ашыкча арабдашып кеткен деп нааразы болду. Төраганын мындай пикирин учурда соц тармакта кызуу талкууда. Бул маселеге карата сиздин пикириңизди билсек. Албетте кыргыз тилин өнүктүрүү боюнча сунуштарын баарыбыз эле колдойбуз, эч ким каршы эмес. Бирок орус тил, англис тили боюнча Нурланбек Шакиевдин пикири анын өзүнүн жеке ою. Мамлекеттик саясат таптакыр башка. Орус, англис тилдери дүйнөлүк тилдер. Баарлашуунун куралы болгон бул эки тил Бириккен Улуттар уюмунун жана башка эл аралык уюмдардын негизги тилдеринин бири катары кеңири колдонуларын баарыбыз билебиз. Кошмо Штаттар өлкөлөрдө орус тилсиз иштөө мүмкүн эмес. КМШ өлкөлөрү эле эмес, Европанын айрым өлкөлөрүндө, АКШга жана башка бир топ өлкөлөргө расмий сапарлар менен барганда котормо орус тилинде болот. Өздөрү айтышат, биз орус тилчи котормочу аркылуу сүйлөшөбүз деп. Мен акыркы 3 жылда көп эле жолу көрдүм. Ал эми англис тили болсо дүйнө жүзүндө колдонулат. Мен дайыма билим берүү министрине айтып жүрөм. Мектептерге мүмкүн болсо эки тилде сабак берген мугалимдер болсо издегиле деп. Ошондо штаттарда көбөйөт. Бир эле жеке эки тилчи сабак бере албайт да. Орус жана англис тилдеринде, айрыкча айыл жергелеринде орус тилчилерге муктажбыз. Балдарыбыздын жаш кезинен эле орусча сүйлөгөн уккан жокмун. Тескерисинче мектепти бүтүп орусча бир сөз билбей, түз эле Россияга кетип калып жаткан учурлар бар. Ал жакка барып орус тилине кыйналып жатышат. Ошондуктан мен жеке өзүм демилге көтөрүп, бизге 9 орус мектебин салып бергиле деп Владимир Владимировичтен сурангам. Жакында курулуш иштери башталат деп отурам. Англис мектебинин салам дегендерге болсо, биз дагы эшигибиз ачык. Жана биздин жаштарыбыз үчүн эмес, башка тил эркин сүйлөп калышса, элибиз канчалык көп тил билсе, ошончолук дүйнө таанымы кең болот. Көп элдин каада салтын, менталитетин билет, илим билимин үйрөнөт. Дүйнөнү кенен көз караш менен карашыбыз керек. Ал эми кыргыз тили эч качан өлбөйт, түбөлүк жашайт, өнүгөт. Кудайга шүгүр дешибиз керек. Кантип эле тилибиз 90-жылдардагыдай абалда калды дейсиз. 90-жылдары айылдарыбызда кыргызча сүйлөй албагандар бар болчу. Азыр тескерисинче айылдарда басымдуу көпчүлүгү орусча сүйлөй албай калбадыбы? Себеби айылдарда орус тил сабагына берген орус мугалимдери жетишсиз болуп атат. Орус, англис тилсиз Кыргызстандын ары чыга албай калып жаштарыбыз. Ошондуктан эч качан башка тилдерге каршы болбошубуз керек. Албетте, кыргыз тили да катуу көңүл бурабыз. Илгери жоголуп кетпеген кыргыз тилибиз эми жоголуп кетмек беле. Ал эми арабча ат коюлуп атат деген ар кимдин өзүнүн иши. Эң негизгиси жүрөгү каны кыргызмын деп соксо болду. Мисалы, Мухаммед деген аттар бизде деле бар. Негизи көп эле аттар окшош келет. Маектешкен Кыргыз улуттук кабар агенттигинин башкы директору.